Qancha tovarimiz bor? İçinde yılga çeyin birinci günden aman kalıp hem şükür dep kara el başına ödedi işte kalgan elek. Anam bu partida bu politika bu dedi çoğundur ele. Мындай кылды, буларга бул здание керек болгон какой-то. Ошону бизге здание керек. Ошо койгула товарды алып чыгып кетебиз го, ошондо өрттөп элди күйгүзбөй. Бул жерде элдер деген миллиондогон акчасын салып сарптайт. Кредити бар адамдардын балдары багат. Жөн эле биз 7:20 жаап үйгө кеткенбиз. 9:05-те звонок келди, базар күйдү деп кайра келсек, жок, азыр келип көрүп атабыз. Ыйланып сааттык заявление жаздык. Биздин арызыбызды мына мамлекет угуп, чоңдор да угуп чечип берсе болот. Бул жердин чоңдору да бизди карабайт. Администрацияда кечинде келген жок. Канча ызылдап билбейбиз. Эмне кылабыз билбейбиз. Менин эмесин миллиондогон 3-4 место сорлар бар. Сатып алганбыз биз буларды. 2008-ден бери иштетчүбүз. Аренда төлөбөйсүзбү? Аренда төлөбөйбүз, өзүнүн менчик. Канча каражатка күйдүңүз? Каражатка эми меники деле бир азыр 600 миңге күйдүм. Мына местен санап алганда бизге чейин 8-ин эми иштейбиз деп 4-5 товар алып келгенбиз. Аны буну ойлоп отур. Айтсаңар да мунун тек бүгүндөн текшерүүлөр жүрдү беле? Текшерүү болгон, анан уруксат берген, эми биз тыш калдык, анан бул не может мындай болушу? Муну деген кечинде эле өткөрүлдү. Күйө турганда эле эч нерсе болгон эмес. Бул жердин электричествосы деле жакшы болгон, өзүбүз кайра монтаждап Жан болмогон. Мүмкүн деп ойлоп атасың. Эми биз чоңдор өздөрү билет. Мурда талаш Чоңдор жөн эле болчу. талаш болчу деп атышат. Түрктөргө сатылган деп да айтышат. Жөн эле четишат болгон элдерди ортодо пайдаланды, курал кылды, болду. Эл гана күйөт. Биз деген налог төлөп атканбыз. Налогубузду да бербейт, местанда восстановить этпейт, көчөдө калдык, билбейм. Эмне кылабыз?